Париж шаарында Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз Франциянын Орто жана Чакан ишканалар ассоциациясынын башкы директорунун ордун басары Жеральдин Лямбуль менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүү жана соода жүгүртүүнү жогорулатуу маселелерин талкуулаган. Ошондой эле тараптар үстүбүздөгү жылы Бишкекте кезектеги Кыргыз-Француз бизнес форумун уюштурууну талкуулашкан. Элчи Шернияз 2023 жылга карата Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн 200 миллион еврого чейин өсүшүнүн оң динамикасын белгилеп, Бишкек шаарында өтүүчү кезектеги бизнес форумду Франциянын тышкы соода министринин Кыргызстанга иш сапарын алкагында өткөрүүнү сунуштады. Өз кезегинде Лямбуль француз ишкерлеринин Борбордук Азия аймагындагы өлкөлөрүндө бизнес жүргүзүү тууралуу кызыгуусу боюнча маалымат берип, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну белгилеген. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык чөйрөдөгү кызматташтыкты биргелешип активдештирүү, ошондой эле алдыдагы бизнес форумга мындан аркы даярдык көрүү боюнча макулдашууга жетишти. Мында франциялык тараптар Медеф Интернешнл уюму башкы уюштуруучусу катары аныкталган.